Орозо битир ар бир жанга берилет. Тагыраагы орозо айында айт намазга чейин үй бүлөңүздүн бардык мүчөсү үчүн берилүүгө тийиш. Алдыда орозо битирдин баасы, тартиби, эрежеси тууралуу айтып беребиз. Орозо битирдин баасы эмне менен бычылат? Буудай, ун, арпа, мейиз, курма менен берсе болот. Бул мөмө-жемиштердин көлөмү муфтият тарабынан бекитилген, андыктан биз сиздерге баасы тууралуу айта берели. Эгерде сиз орозо битирди буудайдын наркы менен берүүнү туура көрсөңүз 35 сомдон туура келет. Ал эми ун менен бере турган болсоңуз 40 сом, арпа менен 48 сомго туура келет. Ал эми мейиздин наркы менен орозо битир берүүнү туура көрсөңүз 380 сомдон туура келет. Ал эми курманын наркы 480 сом болот. Мына ушул жогорудагы нарктарды карап туруп, өзүңүздүн каржылык абалыңызга карап орозо битир бересиз. Ал эми кош бойлуу аял болсо, мына ушул курсактагы балага дагы битир садака берсе болот. Бул албетте өзүңүздүн ыктыярыңызга коюлат дагы. Орозо айында төрөлгөн жаш бала болсо, мына ушул наристеге дагы орозо битир берилет. Битир садаканы кимге берсе болот? Адатта көпчүлүк айыл имамына, райондук казиятка же болбосо облустук казиятка берип тим болобуз. Мындан сырткары сапарда жүрүп, бирок каржысы калбаган мусапыр адамга, жетим жесирлерге, көрөр багары жок жана мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга же болбосо мечит медреседе окуган, билим алган жаштарга дагы берсе туура болот. Битир садака эмне үчүн берилет? Ислам аалымдарынын түшүндүрүшүнчө, битир садака орозодогу күнөөлөрдөн арылуу үчүн жана орозонун кемчиликтерин жоюу үчүн берилет деп айтышат. Андыктан орозо битир берүүдө мына ушул маалыматтарды эсиңизге түйүп алыңыз жана бул маалыматты башка бир момун мусулманга жеткирүүнү дагы унутпаңыз.